Бир кыздан сурадым да, түз эфирге чыкты. Кайсы кесип тандайын деп атасың деп сурасам, уялат да. Меники андай илим билимге деле мындай тиешеси жок дейт. Анан кайсы кесип десем, поварлык дейт. Ашпоз үчүн миллионерлер бар да, керек болсочу. Дүйнөлүк иштерди өлбөчүдөй жаса, акыреттик иштерди өлүп кала тургандай жаса дейт го. Сенин койгон максатың глобалдуу болсун дейт. Бирок жасаган ишиң локалдуу болсун дейт да. Бул дегени 2-ге 3-кө окугандар жашоодо ийгиликтүү болуп, жакшы акча табып, жакшы жашап кетип атышат. Бат чечим чыгаруу, анан ката кылгандан коркпош керек. Анан ошол эле убакта бат кыймыл кылыш керек. Ойлондуңбу? Жаса. Сен ойлонуп отурган менен эле бир ийгилик жаралбайт. Сен ойлондуңбу? Жасап көр. Ошол чоң компаниялардын башчылары, чоң ийгиликтерди жараткандар булар мектеп учурунда жакшы окугандарбы же начар окугандарбы? Биздеги математиканын эмне пайдасы бар дейт да, мисалы. Кыргыз тилинин эмне пайдасы бар дейт. Адабияттын эмне пайдасы бар? Каякта колдонулат ал дейт. Физиканын эмне пайдасы бар дегендер бар да. Көпчүлүгү билим алып туруп жасабайсыңбы десе, мен убактым жок дейт да, билим алганга. Мен жасашым керек дейт. Эгер ошол жакшы пайда алып келе ала турган болсоң, сенин жөндөмдөрүң жакшы боло турган болсо, сени ошол кесипке компания өзү эле үйрөтүп алат да. Кесип деген куралбы же максатпы жашоодо? Өтө жакшы суроо.